Мартка гөлпөл түлпөн сүлпөн алдыңыздарбы? Ким не алды? Ар кимдин сторисин аңдып отурасыздар мага окшоп, ол не алып тур, бул не алып тур деп бозоргон бозошектей болуп отурам мен дагы. Как будто мага 10 букет гүл алып келе кала тургандай. Саар менен жолдошум жумушка узаттым дагы. Өзүм балам менен Дордойго бардым. Отправкаларды бүтүрдүм, халаттарымды жөнөттүм дагы. Келип тирилигимди баштадым. Баламды уктатып коюп, балам ынжык болуп атат. Барган сайын ынжык болуп атат. Тууба. Ошо бүт эле мен бала төрөгөм да бу дүйнөдө. Анан ошентип күлдөрүмдү алдым дагы. Квартирага келгенден бери биринчи жолу күл алып атам. Жолдошум вообще күл алдырба деди. Келгенден бери сен шалагыраксың, арак берека төгүп аласың деп өзү алып атты эле. Бүгүн жок жолдошум. Айла жок, өзүм алып атам. Ошо силердин ham жолдошуңар ушундай тазабы, кыбык түшүп калса ham сүйлөнүп туруп, "Могу жыйнабайсыңбы?" дей береби? Менин күйөөм ошондой. Кагына берет, үстүнү тазалай берет. Мага караганда эки эсе таза да, Айланайын. Кайнатам өзү таза киши да, жөн эле көчөсүдө мусор жаткызбай тазалайт го. Ошо менин күйөөм ham ошондой таптаза киши. Мен онун алдында шалтырук болуп калам. Күзгүмдү ham бир арчыбадым, Аллахтын ыраазычылыгы үчүн бечара күзгү кызмат кылып атат, халаттарымды сүрөткө тартып атат. Бу халаттарды карагыла, ойбай, асалдигини карагыла энди. Бу нежный образда бу халат үйгө мындай халат кийсең, нежный келин болуп каласың да. Анан толстовка кийип алсаң бир дөңкөйгөн эле бир эркек болуп каласың. Ошол анан кийин күйөөмдү ушундай халат менен тосуп алайын деп өзүнчө фарфрейшн болуп алдым бүгүн. Карасаңыздар, ойбой. Бу күзгүгө маани бербейбиз. Күзгүнү мен эмес, балам кылган. Балам деле ушу шалтыруктун баласы шалтырук болот да,